Борбор Азия өлкөлөрүнүн калкынын 14% таза сууга жетпейт жана жакынкы 5 жылда бул чоң коркунучка айланат. Аймактын өлкөлөрүнүн экономикасы суу тартыштыгына жыл сайын 2 миллиард доллар жоготушат. Сууга атмалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Сууга болгон талап демографиялык жана экономикалык себептерден өсүүдө. Айрыкча көп суу талап кылынган айыл чарбасында жашыл чечимдерди жайылтуу зарыл. The big question is how to best scale it out. Бул практикаларды кантип жайылтуу албетте чоң маселе. Бирок бул үчүн дагы көп нерсе бар. Алды менен финанс булактарына жетүү зарылдыгы. Анткени иштөөнүн бир ыкмасынан экинчисине өтүү алгачкы инвестицияларды талап кылат. Дагы бир маселе сууну башкаруу саясатын өзгөртүп, аны товар катары таанып, тарифтик саясатты карап чыгуу зарыл. Тактык болгон жерде эсептүү дос айрылбайт дегендей, биз кошуналарыбыз менен дагы ушундай тактык болуш үчүн ушундай эл аралык методдорго, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, эмнеге сууну деле биз ошо эл аралык бир биржа аркылуу баасын аныктап, ошонун компенсациясын алууга өтүшүбүз керек деп ойлойм. Капитал командасы алда суу темасына сереп салат. Биз менен болуңуз. Евразия өнүктүрүү банкынын жакында жарык көргөн отчетунда Борбор Азия өлкөлөрүнүн калкынын 14% таза сууга жетпегени айтылды. Башкача айтканда, бул аймакта 10 миллион киши таза сууга жетпей жашайт. Жана бул жагдай жыл сайын начарлоодо. Бир жагынан Борбор Азия өлкөлөрүндө демографиялык бум болуп, калктын саны динамикалуу өсүүдө. Экинчи жагынан региондун экономикасы дагы тездик менен өсүп, жыйынтыгында сууга болгон талап жогорулап жатат. Жакынкы 5 жылда бул аймакта таза суу чоң көйгөйгө айланары айтылууда. Суунун тартыштыгы жана кургакчылык Борбор Азия өлкөлөрүнүн бардык өнүгүү пландарын коркунучка салган негизги көйгөй. Азыр саясатчылар айтып жаткан дээрлик бардык максаттар, калктын кирешесин көбөйтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана эмгек миграциясын азайтуу аймактагы суу маселесин чечмейин куру кыял бойдон калат. Борбор Азияда суу ресурстарынын көлөмү акырындык менен азайып бара жатат, бирок калктын саны өсүүдө. 30 жылдын ичинде аймактын тургундарынын саны дээрлик 2 эсеге өсүп 75 миллион адамга жетти. 2050 жылга чейин 100 миллион адамдан ашат деп прогноздолууда. Өсүп жаткан калк бул аймактын экономикасын көтөрүүгө жардам бере турган албетте баалуу ресурс. Бирок суу контекстинде бул биринчи кезекте таза сууга болгон талапты күчөткөн жүк. Борбор Азия өлкөлөрүндө киши башына суу ресурстарынын запасы дагы деле жетиштүү деп эсептелет. Бирок маселе аларды сарамжалдуу эмес пайдаланууда. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун маалыматы боюнча, Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдөгү сууду эң көп керектөөчүлөрдүн ондугуна кирет. Маселен, Түркменстан жылына 5319 куб метр суу керектейт. Бул калктын бирдей санына карабастан Кыргызстандын керектөөсүнөн 2,5 эсе көп. Казакстан жылына 2345 миң куб метр, ал эми Өзбекстан 2295 куб метр суу керектейт. Өзбекстандын калкынын саны Казакстандыкынан дээрлик 2 эсе көп болгонуна карабастан. Тажикстандын көрсөткүчтөрү 1895 куб метр. Мындан тышкары Борбор Азия өлкөлөрү айыл чарбасында продукциянын бирдигин алуу үчүн өнүккөн өлкөлөргө караганда 2,5-3 эсе көп суу коротот. Айыл чарбасы региондун экономикасынын негизги тармагы болуп саналат. Анын ИДПдагы үлүшү 10%дан 45%га чейин жетип, ал эми эмгекке жарамдуу калктын дээрлик жарымы айыл чарбасында иштейт. Эсептөөлөр боюнча суу атмалында суунун тартыштыгы 50%га чейин жетет. Айтылганда Борбор Азиянын экономикасы, анын ичинде сууну көп талап кылган айыл чарба тармагы тездик менен өсүүдө. Экинчи жагынан климаттык өзгөрүүлөр кургакчылыкка алып келип, кайра эле айыл чарбасы зыян тартууда. Андыктан азыр айыл чарба тармагына жашыл чечимдерди активдүү киргизип, жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонгон чарба жүргүзүү зарыл болуп турат. Германия кызматташтык уюму Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанда ондогон жылдардан бери иш алып барып, жашыл чечимдерди жайылтууга көмөктөшүп келет. Ханайым Ажайзет уюму бир канча жылдан бери Кыргызстанда жашыл экономиканы жайылтуу багытында ушул жеке сектор менен жана анын эле жанында өкмөт менен тыгыз иштешип келет. Ушул бир канча жылдык экспертизага таянып, Кыргызстандын жашыл экономиканы өнүктүрүү потенциалына кандай баа берет элеңиз? We think the potential is quite high. First of all, we want to highlight Kyrgyzstan's people as very important asset. They're very open. Жашыл экономика жаатында Кыргызстандын потенциалы абдан чоң деп эсептейбиз. Биринчиден, бул адамдык ресурс. Бул жерде адамдар ачык, чыгармачыл жана ийкемдүү келишет. Ошондой эле жаратылыш шартындагы белгилей кетүү керек.
Биз ошондой эле Кыргызстанда абдан активдүү бизнес чөйрөсү бар деп эсептейбиз. Жеке сектор жана алардын бирикмелери абдан активдүү жана жакшы уюшулган. Алар жаңы ыкмаларды сынап көрүүгө дайым дилгир. Туруктуу жана жашыл экономикалык өнүгүү маанилүү жана ал баардыгы үчүн утуштуу шартта экенин түшүнүшөт. Биздин ишибиздин негизги принциби жашыл экономикага жана ресурстарды үнөмдөөгө басым жасоо. Бул бизнес көз карашынан алганда дагы чыгымдарды олуттуу кыскартууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы жана мыкты технологияларды, тажрыйбаларды колдонуу менен акыр аягында кирешенин көбөйүшүнө алып келет. Мисалы айыл чарбасында. More income in the end, more yield, for example, in agriculture. Ооба, сиздердин ою мына ушул дыйкандар менен, фермерлер менен жеринде тыгыз иштешип, аларга бир катар жашыл чечимдерди өз чарбасында киргизүүнү сунуштап келет. Ошол эле гидропоника сыяктуу ыкмаларда. Негизинен сиздер дыйкандарга дагы кандай ушул ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга шарт түзгөн жашыл чечимдерди сунуштап келесиздер? What is very successful at the moment is technology in rain-fed agriculture. You know, there are around Маселен, айыл чарбасында азыр жаан чачындуу дыйканчылыктагы технология абдан ийгиликтүү. Билесизби, Кыргызстанда 1 миллион гектарга жакын айдоо жер болсо, анын 300 000 гектарга жакыны сугат жер эмес. Бул жерлер көп учурда түшүмсүз калат. Ал негизинен буудай, арпа жана башка ушул сыяктуу дан эгиндерин өндүрүү үчүн колдонулат. Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин бул аймактардан көрүүгө болот. Кургакчылык цикли кыскарса, аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана сезондор кечеңдеп кетсе, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү азаят. Биз азыр илгерилетип, кеңейтип жаткан нерсе бул Европа биримдиги жана Германия тарабынан каржыланган айыл чарбасын комплекстүү өнүктүрүү программасынын алкагында сыналган ийгиликтүү ыкма. in Germany in a technology that's called zero tillage. Сиз мына азыр айдоосуз жер иштетүү ыкмасы жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Бул эмне болгон метод жана ал канткенде ресурстарды үнөмдүү колдонуп, көбүрөөк түшүм алууга дыйкандарга жардам берет жана ал андан азыр ушул анын эффектисин, пайдасын көрүп аткан кыргыз дыйкандары болсо керек. Basically, what you do or what we promote among the farmers with different partners is to Негизинен бул жерде ишке ашып жаткан же биз ар кандай өнөктөштөр менен фермерлерге көмөк көрсөтүп жаткан нерсе бул айдоосуз же минималдуу айдоо ыкмасы. Анткени топуракты айдасаңыз, сиз аны абага чаңын чыгарып, микроорганизмдерди бузуп, кыртыштын асылдуулугун жана нымдуулугун азайтасыз. Муну кылбоо менен топурактын нымдуулугун жана асылдуулугун сактап каласыз. Анын ордуна салмактуу жер семирткич жана мыкты үрөндөрдү колдонуу. Топтордо же андан дагы өнүккөн кооперативтерде уюшулган фермерлер коммерциялык эмес микрокредиттик мекемелерден микрокредит ала ала турган система бар. Алар эң жакшы үрөндөрдү, мыкты жер семирткичтерди, ошондой эле машина кызматтарын алуу үчүн кредит ала алышат. Жана 50% алдын ала, ал эми 50% түшүм жыйноодон кийин төлөшөт. Бул система техникалык кеңеш берүү менен айкалышып абдан ийгиликтүү болоорун далилдеди. Ошентип орточо эсеп менен алганда өндүрүмдүүлүк 20%га жогорулады. Бул абдан ийгиликтүү. Бирок биз азыр Кыргызстандын бардык айдоо жерлеринин 1%га жакынын гана ушул технология менен камтып жатабыз. Андыктан азыр бул фермерлерге өздөрүнүн ийгиликтерин башка фермерлер менен бөлүшүүсүнө жардам берүү болуп саналат. help these farmers to share their successes. Сиздин азыр айтып өттүңүз, ушул сыяктуу жашыл чечимдерди жайылтууда биз болгону ушул Кыргызстандагы болгон сугат жерлердин 1% үлүшүн гана иштеткен дыйкандар менен иштешүүгө чамабыз жетип атат. Бирок ошол эле маалда бул ыкмаларды жайылтуу керек деп. Ал үчүн бул бир гана мына ушул тажрыйба менен бөлүшүү, билим берүү жетиштүүбү дегеним, мисалы үчүн ошол эле жашыл технологияларды киргизүү, бир ыкмадан экинчисине өтүү, бул бир катар инвестицияны талап кылат да, себеби жашыл технологиялар бул арзан эмес, жана аны киргизүүгө дыйкандардын, фермерлердин өз алдынча күчү жетпесе керек. Бул жерде кандайдыр бир финансылык стимулдар да болуш керек. No, the big question is how to best scale it out. Бул практикаларды кантип жайылтуу албетте чоң маселе. Бирок бул үчүн дагы көп нерсе бар. Алды менен финанс булактарына жетүү зарылдыгы. Анткени иштөөнүн бир ыкмасынан экинчисине өтүү алгачкы инвестицияларды талап кылат. Мисалы, айыл чарбасында жаңы технологияларды айдоосуз ишке ашыруу үчүн трактордун артына орнотулган ар кандай отургузуучу системаларга керектүү технологияны алуу үчүн алгачкы инвестиция талап кылынат. Жана муну фермер же кооператив өз күчү менен көтөрө албайт. Кредит же грант керек. Биз да гранттарды берип жатабыз, бирок ал жүгүртүлүүчү фонд катары ишке ашат. Андыктан дыйкандар үчүн бул дагы деле насыя сыяктуу жана бир жолку инвестицияга караганда туруктуураак мамиле. Ошол эле үрөн жана жер семирткичтерге тийиштүү дагы көйгөй бар.
Менин оюмча азыр биз климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин так даана сезип жатабыз. Эң жогорку суат мезгилинде суу тартыш болуп, дыйканчылык кызуу мезгилде топурактын асылдуулугу жоголуп, жайыттар деградацияланып, био ар түрдүүлүк азайып жатат. Андыктан биздин экономикалык өнүгүүбүздүн негизи бул жаратылыш ресурстар экенин ого бетер түшүнүшүбүз керек. Андыктан мындай ийгиликтүү ыкмаларды бизден башка программалардагы жайылтуу үчүн көптөгөн кошумча консультациялык кызматтарды талап кылынат. Ал эми айыл чарба жана туризмден сырткары карай турган болсок, жашыл технологиялардын өзү дагы кээде абдан кирешелүү бизнес же ошондой боло алышы мүмкүн. Is a quite good business case or could be a good business case. Ооба, GIZ уюму мына ушул биз билгенден айыл чарбасынан тышкары туризм, текстиль жана башка бир катар багыттарда жашыл технологияларды, жашыл чечимдерди жайылтуу боюнча активдүү иш алып барып келет. Ушул сиздердин программанын буга чейинки жыйынтыгы кандай болду жана алдыда кандай пландар бар? Эми ошол жөнүндө ой бөлүшүп өтсөңүз. This program, we have a long history as GIZ of working in Kyrgyzstan since 30 years on the topic of sustainable private sector development. GIZ Кыргызстанда 30 жылдан бери жеке сектор менен туруктуу өнүктүрүү темасында иштеп келет. Мурда биз ар кандай нарк чынжырчаларында, анын ичинде текстиль, айыл чарба, туризм тармагында иштегенбиз. Учурдагы программа 2019 жылдан бери иштелип келет. Адегенде Германия жана Швейцария өкмөттөрүнүн каржылоосу менен ал эми өткөн жылдын ортосунан баштап 3-чү өнөктөш болгон Европа биримдиги үчөө тең бир эле долбоордун өнүгүүсүнө бирдей көрсөткүчтөр жана бюджет аркылуу салым кошушат. Бүгүнкү күндө жетишкендиктер негизинен жергиликтүү деңгээлде болду. Биз жашыл экономиканын принциптерин жана технологияларын илгерилетүү үчүн чакан жана орто бизнес, фермерлер, ассоциациялар, айылдык консультативдик кызматтар, ошондой эле туризм тармагындагы туроператорлор, бүтүндөй мейманкана жана ресторан индустриясы менен абдан жакшы мамилелерди түздүк. 2019 жылдан берки ийгиликтердин бири миңдеген кошумча кыска жана узак мөөнөттүү жумуш орундардын түзүлүшү. Ал эми ар кайсыл тармактарда айтылган миңдеген компаниялар, фермерлер жана башка субъекттер жашыл технологияларды колдонуу менен кирешилерин кеминде 30%га көбөйтө алышты. Саясат деңгээлинде биз экономика жана соода министрлиги, бизнес ассоциациялар, башка тиешелүү министрликтер жана илимий коомчулук менен фискалдык стимулдарды белгилөө маселеси боюнча тыгыз иштешип келебиз. Together with different partners, also NGOs. Суу темасына кайтып келсек, Борбор Азиядагы суу тартыштыктын экологиялык жана инфраструктуралык себептери бар. Бир жагынан климаттын өзгөрүүсү кургакчылыкка себеп болууда. Экинчи жагынан эскилиги жеткен инфраструктуранын айынан техникалык жана коммерциялык жоготуулар болуп, суу талаага кетет. Мына суу бөлүштүргөн куур 21-кылымдагы мына нерсеге 50 жыл болса керек мисалы. Суу батаптан келе жатат. Аны канча өлчөйбүз? Өлчөп иштетпеген жерде канча суу тартыштыгы болду. Ошо таңкаласыңдар. Биздин маңдайыбызга жазган сууну өтө үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга өтүшүбүз керек биз, ар бирибиз. Мына азыр көңүл бурсаңыздар болот, мына арыктан суу алабыз биз. Бул акыркы 30-40 жылдын ичинде бул арык тазаланган эмес. Бир канча 11 000 киши иштеген мен колхоз эмне кылып отурат, түшүнүксүз. 2 миллиард сом айлык алышат экен. 80% мындай жараксыз десек болот да. Ушул себептен улам биз өзүбүздүн суунун 50%-ын ушу каналдарда эле жоготуп коюп атабыз, жерге сиңип кетип атат да. Арык аркылуу сугаруу бул илгерки метод да. Суунун жерге сиңип жок болуп кетсин кантип токтотобуз деген суроого ошо биздин аракетибиз менен ошо Англияда Улуу Британиянын Уэльс деген аймагында, Кардиф деген шаарда жайгашкан бир завод бар. Бул эки Улуу Британиялык окумуштуунун ойлоп тапкан продукциясын чыгарат ошол жерде. Бул жаңы бир продукция, инновациялык. Concrete canvas деп коет, англисчеси, орусчасы бетонное полотно. Эми биз кыргызчага бетон жабуу дейбизби, рулон дейбизби, ошондой. Сиз бир килемди элестетиңиз. Ошо
килемде эле токулат бир атайын жабдуу тарабынан. Анан ошо токулуп аткан учурда ошо жана фибер волокно деген бар го, ошол фибер волокно менен токулат дагы, анан кийин асты жагында мембрана, үстү жагында биздин эле мына кийизге окшогон материал коюлат дагы, ортосуна цемент толтурулуп кетет. Кыргызстан өкмөтү ушундай шарт койгон, бул жакта завод куруп, ошол заводдун жанында изилдөө борбору салып, ошол изилдөө борборунда керек болсо жергиликтүү адистерди окутуп, бул материалды кантип колдонсо болот. Ушул маселе аркылуу тез арада биздин ирригациялык инфраструктураны оңдоо боюнча максат коюлган. Албетте бул завод деген нерсе дароо эле салына койбойт. Анткени бул жабдуу абдан уникалдуу бир жабдуу. Ошонун жасалышы эле 1,5 жылга кетип атат. Ошондуктан заводдун салынышына 2 жыл пландалган. Англия тарабы айткан, биз заводду салып баштаганда сиздер жок дегенде 1,5 миллион болбосо дагы 500 000 метр квадрат сатып алып тургула. Түз биз Англиядан жөнөтүп турайлы деп. Өкмөт дагы буга да макул болду. Бүгүнкү күндө 500 000 квадрат ушул материалдан Англиядан түз бул жака сатып алынып турат. Ал үчүн дагы өзгөчө баа берилди. Эксперттер потенциалдуу чечим катары мамлекеттик жеке өнүктүштүгү күчөтүүнү сунушташат. Анын жардамы менен суу секторун реформалап, инфраструктураны жаңыртууга инвестиция тартып, сууну эффективдүү башкаруу мүмкүн болмок. Бирок анын алдында дагы бир маанилүү чечимдеги кабыл алуу зарыл. Бул сунуу товар катары таанып, тариф саясатын карап чыгуу. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстан суу ресурстары толугу менен өз аймагында түзүлгөн региондогу жалгыз өлкө. Анын ыкмалары бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эле Европа өлкөлөрү, Швейцария, Италия, Франция ортосунда сууну пайдалануу боюнча биржа бар. Анткени жыл сайын суунун көлөмү бирдей эмес да. Ошол жылга жараша аба ырайынын шартынан улам суу өзгөрүп турат. Ошондуктан ал баягы талап жана сунуш белгилейт го бааны. Ошол сыяктуу биз дагы менин оюмча келечекте Борбор Азиянын туруктуулугу үчүн ушундай инструменттерге эмитеден өтүшүбүз керек. Кийин суроо пайда кылбаш үчүн эмнеге биз бекер суу беришибиз керек дегендей, биз өзүбүздүн экономикабызга зыян келтирип, кээде мисалы үчүн электроэнергия бизге керек учурда биз электроэнергия өндүрө албай сууну сакташыбыз керек болуп атат кошуналарыбыз үчүн. Бизге анан кийин өзүбүз кымбатка сатып алып атабыз ошол эле электроэнергиясын. Ушул сыяктуу нерселерди тактык болгон жерде баягы эсептүү дос айрылбайт дегендей, биз кошуналарыбыз менен дагы ушундай тактык болуш үчүн ушундай эл аралык методдорго, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуп, эмнеге сууну деле биз ошо эл аралык бир биржа аркылуу баасын аныктап, ошонун компенсациясын алууга өтүшүбүз керек деп ойлойм. Албетте ошо суунун ресурстарын өзү биз ар бир суу сактагычыбызда, ар бир каналыбызда бүгүнкү күндө акылдуу технологиялар өнүккөн. Ошол эле сенсорлор аркылуу биз жалпы мөңгүлөр канча мөңгүбүз эрип атат, кайсы көлүбүздө канча суу бар, мунун баарын белгилүү сенсорлор менен бир жерге топтоп, бүгүнкү күндөгү биздин суу запасыбыз канча деген, канчасы агып чыгып кетип атат, канчасы неметип атат, ушунун баарын борбордоштуруп башкарсак болот жаңы технологиялардын жардамы менен. Ал көп акча талап кылбаган бүгүнкү күн технологиясы менен ошол эле азыр мындай үйлөрдө деле сууну колдонуп атпайбыз. Ошо счетчиктерде эле акылдуу счетчиктер менен акылдуу ушул жалпы өлкөбүздө колдонулуп аткан суунун запасын билип турсак, аны бир материалдык бир пайдага айлансак болот да. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Аймактагы жана дүйнөдөгү экономикалык тенденцияларга биз менен чогуу сереп салыңыз. Ишиңизге ийгилик.